Саламатсыңарбы, кымбаттуу менин окуучуларым, кутман күнүңөр менен. Бүгүнкү күнүбүз ийгиликтүү күндөрдөн болсун. Кыргыз тили сабагы. Бүгүн аяк оона айынын 21 күнгө дүйшөмбү. Сабактын темасы айкындооч мүчөлөр, көнүгүү жана машыгуу жумуштары. Значит, сегодня наша тема упражнения по второстепенным членам предложения. Сабактын максаты, цель наша сегодня. Биринчи, айкындооч мүчөлөр боюнча билимдерибизди бышыктайбыз. Закрепляем знания по второстепенным членам предложения. Экинчи, байланыштуу кептерибизди, сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү, эли жерибизди сүйүүнү, коргоону үйрөнөбүз. Учимся любить и защищать Родину. Эми өтүлгөн темаларды эске салалы, бир аз кайталоо жүргүзөбүз. Повторение, балдар, по прошлой теме. Биринчи, сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн атайбыз. Эстегиле, балдар. Чогуу иштейбиз? Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн атайбыз. Назовем главных член предложения. Кийинки, сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүнө кайсы сүйлөм мүчөлөрү кирет? Какие члены предложения относятся к второстепенным членам предложения? Какие члены предложения? Истегиле, балдар. Үчүнчү, кийинки, сүйлөмдү аныктооч эмне менен байланышат? С чем связано определение в предложениях? Толуктооч эмне менен байланышат? С чем связано дополнение? Бышыктооч эмне менен байланышат? А с чем связано обстоятельства? Биз кайталадык, балдар. Эмесе жаңы тема. Жаңы тема айкындооч мүчөлөр боюнча көнүгүү, машыгуу. Демек, жаңы тема эмне экен? Көнүгүү жана машыгуу. Просто упражнение по второстепенным членам предложения. И эта тема наша делится на 3 части, балдар. Карагыла. Биринчи, сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүнүн астын сызабыз. Бул жерде дополняем предложение и подчеркиваем второстепенных член предложения. Жакшылап карагыла. Карагыла. Экинчиге өтөлү. Экинчи которобуз. Экинчи переводим. Кичинекей текст орусча жазылган. Понятно вам, да? Значит, орусчадан кыргызчага которобуз. Үчүнчү, эмне кылат экенбиз? Кластер жасайбыз. Үчүнчү кластер. Кластер менин Кыргызстаным деп аталат. Значит, мой Кыргызстан. Это, балдар, на основе упражнения сделаем кластер. Вам понятно? На основе упражнения, которое мы сегодня проходили или будем писать, работать, да? Эми үйгө тапшырма алалы. Үйгө тапшырма. Кыргызстан жөнүндө 2 куплет ыртап жазып келесиңер. Демек, үй тапшырма эмне экен? Домашняя работа. О Кыргызстане найдете стих
и перепишем 2 куплета, которые вам нравятся. И так, дети, Балдар, мы закончили. Дети, еще раз слушайте. Что мы сегодня проходили, все должно быть у вас в тетради. Вам понятно? Эмесе, всем до свидания. Всем успех. Барыңарға денсаулық, игілік, көрішкенше.